Ачылганына 20 жылга жакындап калган бул тигүү ишканасы жалаң аялдардын кийимин тигип жайгышы жумушту октобойт. Ушул тапта ишкананын Орусия, Казакстан гана эмес, Европа мамлекеттеринен дагы туруктуу кардарлары бар. Быйыл болсо көбүн эсе кийимдери Орусиянын ири шаарларына жиберилип жатат. Буга чейин ишкана буйрутмаларды өз убагында орундатуу боюнча ишенимдин кепили болуп келсе, эми товарлар убагында жетпей, чек арадан кармалууда. Мурун экспортко жибергенде 6 күндө жетип калчу. Биздин Кыргызстандын ошол уткан жери жол болчу. Жол, арзан каргалар. Азыркы учурда биздин товарларыбыз, заказдарыбыз өтө көп. Убагында аткарып берип атабыз, бирок жолдон кармалып калып атат. Казакстандын границасында бир 20 күндөн туруп калып атат да. Ошол аябай бизге чоң көйгөй болуп атат. Штрафной санкция деген договор менен иштейбиз, штраф төлөп калабыз, болду. Кечикти. Алардын биздин проблема болуп калат бул. Чындыгында ишкерлердин жана жеңил өнөр жай кызматкерлеринин жигердүү ишинин аркасында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жакшы экспорттук көрсөткүчтөргө ээ болуп келет. Бирок тармакта ушул тапта буйрутма көбөйгөнү менен кесипкөй жумушчу күчү жетишпей жатканы жана аймактарда ири тигүү цехтеринин филиалдарын ачууда каржылык жеңилдетилген насыялардын жоктугу сыяктуу бир катар жетишпестиктер бар. Тигүү тармагында эки чоң көйгөй болуп атат. Бул биринчи көйгөйүбүз, ушу бизге жумушчулар жетишпей атат. Анткени акыркы учурларда өзүңүздөргө белгилүү окуялардын негизинде Россия Федерациясынан бизге абдан көп буйртмалар келип, көп ошол жердеги брендтердин баары келип, абдан чоң буйртмалар бүгүнкү күнү болуп атат да. Бүгүнкү күнү бир дагы ишкана жумушсуз турган жери жок. Экинчисиден бүгүнкү күнү ушул ишканаларды өстүрүш үчүн, дагы бир деңгээлге чыгарыш үчүн бүгүнкү күнү заманбап оборудованиялар керек, тетиктердин баары керек. Аларды алыш үчүн бүгүнкү күнү кредит жетишпейт. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз баягы жеңил айыл чарбага каралгандай эле жеңилдетилген кредиттерди карап берсеңиздер жакшы. Ишкерлердин сунушун уккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров негизинен кийим тигүү тармагынын жумушчуларынын мүмкүн болгон салымынын аркасында республиканын калкы ата мекендик жогорку сапаттагы продукцияны сатып алууга кеңири мүмкүнчүлүк алганын белгилеп, мамлекет текстил жана тигүү тармагынын экспорттук дараметин жогорулатууда бардык шарттарды түзүү менен катар каржы жагынан дагы колдоого даяр экендигин билдирди. Сиздердин көйгөйлөрүңүздөрдү карап, биз кандай кылып сиздерге жардам бергенде сиздер 50%-га же болсо 100% эки эсе кишилерди көбөйтө алат элеңер. Ошо силердин транспортировкаларыңарга, анан Россияга жеткизгенге, балким Европага, андан ары бөлөк континенттерге жеткизгенге дагы биз кол кабыш кылайлы деген ниет менен сиздерге келип отурабыз. Компанияларга эгерде экспортко берип атса, көп жумуш орун түзүп атса, проценти эң аз. Банктын эле бир 2 же 3%-ын ошолордун накладной расходун гана жаба тургандай кылып, биз Кыргыз өкмөтүнө проценттин кереги жок. Ушундай механизмди дагы азыр ишке кое берип атабыз да. Дал бүгүнкүдөй жеңил өнөр жай тармагындагы ишканалардын ээлери менен жолугушуулар уланып турат. Ал эми салык жеңилдиктерин берүү, жеткиликтүү насыялоо маселелери жакынкы күндөрү каралып, чечүүгө аракеттер жасала турган болду. Токтоп турган ишканаларды жандандырууга жаңыдан түзүлгөн Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасы көмөк көрсөтөт. Азыр биз бардык жерде айтып атабыз, кимдир кайсы жерде эмелер болсо ошолорду алып келип иштеткенге биз мындай мүмкүнчүлүк бар да. Андан бөлөк региондорду да мындай развивать этиш керек. Экинчиден жанагы технопарк эме жөнүндө айтып атат. Силер билесиңер, көп жылдан бери кече Лихпромго да тапшырылма берилди. Айтылып атат, ошол эме технопарк түш керек. Анткени жанагы ошол Лихпром, текстиль ошонун баардыгын бир жерге эме уюштуруп иштетсе, кичине логистик жагынан да, экономик жагынан да мунун баардыгы туура болот деп эсептейбиз. Ал эми экономика жана коммерция министрлигине Лихпром ассоциациясы жана финанс институттары менен бирдикте текстиль тармагына жеңилдетилген насыя берүү жана чийки заттын материалдык ресурстардын импортуна көз карандылыкты азайтуу чараларын иштеп чыгуу тапшырылды. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.